Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдалас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Эске салсак, Молдомуса Конгантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. Ал 1958 жылы Жалал-Абад облусунун Майлуу Суу шаарында туулган. Ички иштер органдарында 1979 жылдан тарта иштей баштаган. Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин укук таануу адистиги боюнча аяктаган. Милициянын генерал-лейтенанты. 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008 жылдан 2010 жылга чейин ички иштер министрликти жетектеген. 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Конгантиевдин сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. 2021 жылы январь айында анын жубайы Базаркүл Нурбаева да каза болгон. Жогорку сотунун жана жергиликтүү сотторунун судьялары жана аппаратынын кызматкерлери, ошондой эле сот тутумунун ардагерлери милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты Конгантиев Молдомуса Ташболотовичтин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат. Конгантиев Молдомуса Ташболотовичтин ички иштер органдарынын ишин жакшыртууга жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө, коомдук коопсуздукту камсыз кылууга жеке салымы зор экендиги талашсыз. Үй бүлөсүнүн, туугандарынын жана жакындарынын орду толгус кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат маалыматта. Өткөн суткада 46 кишиден коронавирус аныкталып, 236 бейтап сакайды. Илдетти жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 31, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 7, Баткен облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 200.066га жетип, анын ичинен 192.971 адам дартты жеңген. Тилекке каршы өлүм учурлары дагы деле катталууда. Бир сутка ичинде дарт 3 бейтаптын өмүрүн алган. Бардыгы Бишкек шаарынын тургундары. Бүгүнкү күндө республика боюнча 485 бейтап стационарда, ал эми 2119 адам үй шартында дарыланууда. Ооруканадагылардын ичинен 205 бейтаптын абалы оор болсо, 48 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазьев 12 февралда форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Кожошов форумдун күн тартибине киргизүү боюнча Кыргызстандын сунуштарын айтты. Сергей Глазьев Евразия экономикалык форумунун программалык комитетинин жетекчиси катары бул сунуштарды кароого даяр экендигин ырастады. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, иш-чарага Кытай, Иран, Индия, Түркия, Сербия, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү, Түштүк Америка, Араб мамлекеттери, ошондой эле Европа биримдигинин айрым өлкөлөрү чакырылат. Форумдан кийин Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда. Быйыл ЯЭПке Кыргызстан төрагалык кылат. Келишимдерге ылайык мүчө мамлекеттер ЯЭПке төрагалык кылуу милдетин алфавит тартибинде 1 жыл аткарышат. Ош-Исфана жолу 2023 жылы толук пайдаланууга берилерин Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов парламент радиосундагы маегинде билдирди. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, эл өкүлдөрү февраль айынын башында Ош облусунун Ноокат районунда көчмө жыйын өткөрүп, Баткен-Ош-Бишкек багытын байланыштырган жолдун абалын көрүп келишти. Эл өкүлү жолдун Ноокат районуна туш келген тарабы жүргүнчүлөрдү кабатыр кылып жатканын айткан. Транспорт министринин маалыматы боюнча, Жапониянын ЖК эл аралык кызматташтык агенттиги менен 2015 жылдын 26 октябрында кол коюлган келишим боюнча аталган каттамдагы жол 2018 жылы башталып, 2023 жылы толук пайдаланууга бериле турганы көрсөтүлүптүр. Ортодо иштин туруп калышына дүйнөлүк пандемия кесепетин тийгизди. Эми ошол жылы токтогон иш кайра улантыларын адистер белгилешти деп айтылат эл өкүлүнүн маалыматында. 2022 жылы Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы белгиленет. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Билдирмеге караганда, министр Азамат Жаманкулов академик Түгөлбай Сыдыкбековдун үйүнө барып, жазуучунун уулу Сабырбек Сыдыкбеков менен жолуккан. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жаманкулов 2022 жылы Сыдыкбековдун 110 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгилене тургандыгын айтып, жазуучунун китептерин санариптөө, жеке буюмдарын сактоо үчүн өзү жашаган үйдү үй-музейге айлантууга көмөк көрсөтүп тургандыгын билдирген.
2022 жылдын алгачкы айларына карата Бишкекте жумушсуз жүргөн 6004 адам катталды. Бул тууралуу иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы билдирди. Бул расмий сан. Башкача айтканда, мында кеп Бишкектин иш менен камсыз кылуу боюнча кызматына каттоого турган адамдар тууралуу болуп жатат. Маалыматка караганда, жумушсуз жүргөндөрдүн 62% аялдар болсо, 38% эркектер. Жаш курактар боюнча 16дан 28 жашка чейинкилер 23%, 29дан 44 жашка чейинкилер 48%, 45 жаштан 54 жашка чейинкилер 21% жана 55 жаштан өйдөлөр 8%-ды түзөт. Түркмөнстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 12 мартта өтөт. Бул тууралуу Reuters агенттиги өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына шилтеме кылып билдирди. Жума күнү 11 февралда президент Курбанкулу Бердимухамедов парламенттин жогорку палатасынын Халк маслахатынын кезексиз жыйынында жаш лидерлерге жол берүү боюнча жеңил эмес чечим кабыл алганын жарыялаган. Түркмөн президенти мындан 2 жыл мурун пайгамбар жашына 63 жашка келгенин да белгиледи. Бердимухамедов 2007 жылы бийликке келген. Халк маслахатынын жыйынында ал туура 15 жыл мурда президент болуп шайланганын белгиледи. Маалымат каражаттары мамлекет башчы чарчаганын ушундай жол менен кыйытты деп жазышкан. 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келген Бердимухамедов 2016 жылдын сентябрь айында өлкөнүн конституциясын өзгөртүп, президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарган болчу.